Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн 16 июнь күнү Россия Федерациясынын президентинин номер 364 жарлыгы күчүнө кирди. Бул жарлыктын биздин кыргызстандык мекендештерге кандай тиешеси бар? Барыңыздар жакшы билесиздер, пандемия учурунда бардык мигранттарга көптөгөн жеңилдиктер берилген. Кыргызстан менен Россиянын ортосунда авиа каттам ачылган соң 90 күндүн ичинде бардык кыргызстандык жарандар документтерин иритке келтириш керек болчу, же болбосо Россия Федерациясынын аймагынан сыртка чыгып кетиш керек болчу. Бул мөөнөт Кыргызстандын жарандары үчүн 2021 жылдын 15 мартында аягына чыккан. Азыркы жаңы указ ошол эле уландысы десек деле жаңылбайбыз, себеби ошондой жагдайда калган биздин жарандар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болду. 21 жылдын 30 сентябрына чейин сөзсүз түрдө бардык документтерди жеретке келтириш керек, же болбосо аймактан сыртка чыгып кетиш керек. Эгер сиздер ушундай шартта болсоңуздар, ушундай жагдайда болсоңуздар, барыңыздар коркпостон өзүңүздөрдүн районуңуздарга тиешелүү полициянын ичиндеги миграция маселелери боюнча бөлүмгө арыз менен кайрылышыңыздар керек. Кандайдыр бир айып пулу жазылышы мүмкүн. Коркпостон айып пулду төлөп, жаңы миграционный карта алып, жаңы регистрация жасап, мыйзамдын чегинде бул жерде калууңуздарга чоң мүмкүнчүлүк азыр пайда болуп жатат. Муну биз сөзсүз колдонушубуз керек, урматтуу туугандар. Ал эми эч кандай депортация, выдворение болбойт. Мунун баары ушул жарлыкта көрсөтүлгөн. Экинчи айтып кетчү маселе бул кара тизме, же болбосо выдворение. Выдворение боюнча эгер сизге буга чейин соттун өкүмү чыккан болсо, эгер сиз буга чейин тизмеге кирген болсоңуз, тилекке каршы сиздин маселеңиз бир гана сот аркылуу чечилет. Ал эми мындан кийин кирет ушундай жагдайга дуушар болгон туугандарга бул чара колдонулбайт. Ал эми үчүнчү бизге тиешелүү маселе бул Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрү болгон мамлекеттердин жарандарыга Кыргызстандагы кирет. Келүү максаты башкача болгон учурда дагы жумуш деп, работа деп которуп бергенге 31 декабрга чейин мөөнөт берип жатат. Мисалы, сиз дарыланууга деп келдиңиз, ал эми бул жерде иштеп калууга сиздин ниетиңиз бар. Ушундай болгон учурда мындай көп маселелер менен келген туугандар бар. Мисалыга окуу деп келгендер бар. Дарыланууга, эс алууга же башка бир себептер менен келген туугандар деле ушу миграционный картаны работа деп которгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Ал үчүн сиздер ошол жумуш келишимин түзүп, ошол жергиликтүү сизге тиешелүү болгон районго кайрылып, жаңы миграционный карта аласыз. Ал жерде сиздин келген максатыңызды жумуш деп которуп берет. Ошонун негизинде регистрация кылып жүрө берсеңиздер болот. Бул жерде андан башка дагы көп маселелер айтылган, бирок мен бир гана ошо Кыргызстандын жарандарга тиешеси бар гана жерин айтып өттүм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.